Саламатсыздарбы, урматтуу спортчу коздору, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чоң жыйылымдар залынан алып көрсөтүүнү туура көрдүк. Бул жерде 2021-жылда Жалал Абад областынын спортчуларынын сыйлоо аземи болуп өттү. Анда мына ушул аземден тартылып алынган репортаж сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу биздин спорт чеберлери, иш-чарага 2021 жыл ичинде дүйнөлүк, азиялык жана эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды камсыз кылышкан облустун мыкты спортсмендери, аларды даярдаган машыктыруучулары жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылган. Урматтуу спорт чеберлери, бүгүн 2021 жыл ичинде дүйнөлүк, азиялык жана эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды камсыз кылышкан облустун мыкты спортсмендери, машыктыруучулары сиздердин талыкпаган эмгегиңиздерди баалап, ыраазычылык билдиребиз. Спорттун түрлөрү боюнча облустун 47 спорт чебери байгелүү орундарды ээлешип, Кыргыз Республикасынын туусун желбиретип, Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, Жалал Абад облусунун даңкын чыгарышты. Урматтуу машыктыруучулар, сиздер талыкпаган эмгегиңиздердин жыйынтыгы менен спорт чеберлери жогорку даражага жетишип, облустун аймагында дене тарбия жана спорт тармагында өнүгүүгө зор салымыңыздарды кошуп келүүдөсүздөр. Сиздердин жараткан ийгиликтериңиздер менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров Олимпиаданын дүйнөлүк мелдештердин жеңүүчүлөрүнө да өзгөчө көңүл буруп, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүп келүүдө. Биз дагы жогорудагы мелдештердин жеңүүчүлөрү менен абдан сыймыктанабыз. Биздин Жалал Абад облусунун 47 спорт чеберлерине жана даярдаган 23 машыктыруучуларына өзүмдүн резервдик фондумдан жалпы 595 000 сом акча каражаты менен сыйлоо Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым өкүлүнүн ардак грамотасы жана алкыш барактарын бүгүн тапшырабыз. Сыйлоо жөнүндө токтомду окуу үчүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараттын социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүм башчысы Аширова Гүлзат Алимжановага берилет. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын 2021 жылдын 14 декабрындагы сыйлоо жөнүндөгү номер 70 токтому. Жалал Абад облусунда дене тарбия жана спорт тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымдар үчүн төмөнкү спорт чеберлери жана машыктыруучулар
Kırgız Respublikası Prezidentinin Жалал-Абад облусунда ыргарымдуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Исмаилов Амантур Туратбекович, спорттун грек-рим күрөшү боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Абдыманапович, Сузак райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектеби, грек-рим күрөш боюнча башкаруучусу. Заттарбеков Элдияр Заттарбекович, Санатбаев атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектеби, грек-рим күрөш боюнча башкаруучусу. Камилдин Ходжа Абдулхаджаевич, Жалал-Абад шаардык балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин грек-рим күрөш боюнча башкаруучусу. Чимдос Абдыманапович, Санатбаев атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин директору. Санатбаев атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин грек-рим күрөш боюнча башкаруучусу. Абдылкасымов Кубанычбек Набижанович, Санатбаев атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин грек-рим күрөш боюнча башкаруучусу. Алмазбек Беделбаевич, Санатбаев атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин грек-рим күрөшү боюнча башкаруучусу. Аширбаев Канбек Асанович, Санатбаев атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин грек-рим күрөш боюнча башкаруучусу. Спорттун эркин күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Атбек Уулу Эрлан, спорттун алыш күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Сексенбаев Элдияр Абдувалиевич, спорттун алыш күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Спорттун алыш күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Спорттун алыш күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Балдар Төштүк Күнүбекович, Лоопен райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин алыш күрөшү боюнча башкаруучусу. Разаков атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин алыш күрөшү боюнча башкаруучусу. Данияр Уулу Ыманалы, Разаков атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин алыш күрөшү боюнча башкаруучусу. Исраилов Султанбек Базарбаевич, Разаков атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин алыш күрөшү боюнча башкаруучусу. Хабибуллаев Курманбек Хабибуллаевич, Разаков атындагы олимпиадалык эсептеги аттестетилген балдар өспүрүмдөр мектебинин алыш күрөшү боюнча башкаруучусу. Орозкулова Күмүшай Абдулхашимовна, спорттун карате до боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Спорттун кол күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Локтоев Токтобул Арунович, спорттун кол күрөш боюнча мелдештин жеңүүчүсү. Спорттун
Спорттун самбо боюнча медалистин жеңүүсү. Керимбеков Бекболсун Масатбекович. Спорттун самбо боюнча медалистин жеңүүсү. Раев Замирбек Абжапарович. Жалал-Абад шаарынын самбо боюнча маштыруучусу. Бекманов Чындыз Тургунбекович. Спорттун кикбоксинг боюнча медалистин жеңүүсү. Чакан концерттик программага көңүлүңүздөрдү буралы, анда эмесе сиздердин кол чабыңыздар менен, колдооңуздар менен чакыралы Сакадай бою сары алтын ырларынын бар алтын алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эл артисти Арсбек Бедияров агайыбызды чакыралы. Кол чабып болуп тургандар келиңиздер. Спортсмендер жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен сиздерге арнап тугулган жерге таазим аттуу чыгармамды тартуулап коюн, кабылап коюңуздар. Жаңы жылыңыздар менен, жеңишиңиздер менен. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы укуктуу өкүлүнүн алышы жарыялансын. Жанышев Асан, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Эрпешев Ислам, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Жумабаев Марлен Жыргалбекович. Спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Тулконов Айел Авазбекович. Спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Павел Кенешбекович, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Алимжан Курманбек Султанович, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Топкор Нурмухамед Азизович, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Муриллаев Билал, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Марсулу Эрлан, спорттун грек-рим күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Абадулов Байыш, спорттун алыш күрөшү боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Мустамбекова Феруза, спорттун алыш күрөшү боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Спорттун алыш күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү. Атунбеков Адилет Алиевич, спорттун алыш күрөш боюнча медалисттин жеңүүчүсү.
Mahmutbekova, Zakirov Muhammad Aziz, sportun boks boyunca jenguvchisi. Turdubayev Eldar Kanatbekovich, sportun boks boyunca belleştiğin jenguvchisi. Abdurahmanov Daniel Talgatovich, sportun boks boyunca belleştiğin jenguvchisi. Nurlanbek Uğur Şunkarbek, sportun kol kuraş boyunca belleştiğin jenguvchisi. Kırgız Respublikası'nın prezidentinin Жалал-Абад облысына Uyghur ökülü Sırgabayev Aslar Toktogулович. Урматтуу спортсмендер, урматтуу машыктоочулар, биринчиден баарыңыздарды алдыңыздарда кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле бүгүнкү алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Бул себеби, бул сыйлык сиздердин чыныгы пешенеттериңиздер менен келди. Ушундай спортсмендер даярдаган ушул машыктоочуларга аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Мына көрдүңүздөр азыр 5.000-ден 20.000 сомго чейин ар ким өзүнүн мээнетине жараша тиешесин алды. Бирок деген жери бар. Ушул жерде мен айтып өтөйүн. Үйгө барганда эртең аркылуу сөз болушуп мүмкүн көчөдө. Спортсмен билесиздер ушактан алыс, биз дайыма намысы кырмаган спортсмендербиз. Ушул акча бөлүштүргөндө ушул сунуш берген Жалал-Абад областык спорт комитети Жапар акеге, мына замынын Замирбекке, ошондой эле ушул сунушту колдогон биздин губернаторубуз Абсатар байке сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул акчаны булар бөлгөнү милдеттүү эмес. Бул спортсмендерди колдоо иретинде мына ушул айкөлдү кылып бөлүптүр. Ошондуктан бүт спортсмендер атынан биз бир сом бөлсө деле ыраазыбыз, себеби бизге көңүл керек, бизге внимание керек. Ушул сизге элибиздин атынан, спортсмендин атынан, атлеттин атынан урматтуу биздин губернатор сизге аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма спортсмендер ушул сиздин ишеничиңизди актайбыз. 2022-жылы мындан да чоң ийгиликтер багынтабыз. Себеби мына биздин президентибиз Садыр Нуркожаевич ушул спортту аябай колдоо берди. Мындайлык болгон эмес. Ошондой эле ушул спортту баштап берген биздин Айсулуу Тилибекова болду. Ошого өчөшүп мына биздин жигиттерибиз Жалал-Абадта мына эң аябай чоң ийгиликтерди көрсөттү. Былтыры 21 окуучу ушул диплом немелерди алган. Быйыл караңыздарчы 67 чыкты. Бул деген сөз биз 200%ке чоңойдук деген сөз. Быйыл мына жаш балдарыбыз чыгып атат. Бул аябай биз үчүн чоң сыймык. Буюрса барыңыздарга ишенемин. Дагы бир жолу спорт комитетибизге, биздин ушул администрациябызга, ошондой эле биздин губернаторубузга дагы бир жолу терең ыраазычылык. Спортсмендердин атынан ушу Жалал-Абад областынын жетекчилерине, спортсмендерди колдоп, бизге дем күч берип атканыңыздарга жылдын аягында жыл жыйынтыгы кылып, биздин ийгиликтерди баалап, колдоо көрсөтүп атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерге бизди ийгиликке жетелеп келген ушу агайларыбызды да баалап, агайларыбызды эске алып, агайларыбызга да колдоо көрсөткөнүңүздөргө баарыңыздарга терең ыраазычылык. Кийинки жылкы 2022 жыл ушу спортсмендерге, жалпы агайларыбызга, мамлекетибизге ийгиликтүү жылдардан болсун. Баарыңарга терең ыраазычылык. Биздин президентибиз Садыр Нуркожаевич 2022 жылы той жылдарда кыргыз тоон арасында чоңойгон, мал айдаган, кыргыз тоон арасында күрөшкөн, ат минген, улак чапканбыз. Ошон үчүн биз Кыргыз Республикасы президентинин саясатын колдойбуз. Биринчи мамлекет бул Кыргызстандын идеологиясы. Кыргызстан желеги, Кыргызстан тили, салты, түрк-адаты, улуттук оюндары. Биз муну турабыз ушул жерде. Биз башка тармактарда жүрөбүз, башка областтарда жүрөбүз. Биздин Жалал-Абад облусубуз өзгөчө. Септегенде ушул Жалал-Абад областынын ыйгарым өкүлү Абсатар Токтогулович, Ырысбек Жапар акелер ушундай иш-чараларды өткүзүп жатат. Септегенде ушул областтын жетекчилиги колдогондо гана ошондой өз болот да.
Кудайга шүгүр, быйылкы жыл жакшы жылдардан болду. Дүйнөлүк чемпионаттан 1-орунду алдык. Кудай буйрса, бүгүн ушу областтын губернатору ушу эмгегибизди баалап сыйлыктар тапшырды, терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жылдарга Кудай буйрса жакшы машыгып, Кыргызстан желегин дагы көп ирет желбиретебиз деп жакшы даярданып, мелдештерге даярданып атабыз Кыргызстан чемпионатына. Быйылкы жыл өтө жакшы жыл болду, олжол жылдар болду спортсмендер үчүн. Эмки жыл дагы мындан дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деген максаттар бар. Биздин Жалал Абад областынын спортсмендерине мотивациялык түрдө жардам бергени негизи бизди кубандырат бардык спорт жамаатына. Андан кийин кол күрөш боюнча айта кетсем, кол күрөш биздин Жалал Абад областынын кол күрөшчүлөрү 1 жолу Кыргызстан кубогун, 5 жолу Кыргызстан чемпионатын уткан. Негизи кол күрөш өнүгүп, областта приоритеттүү спорттордун түрүнө кирип, негизи эле Кыргызстан боюнча алдыга аракетти кылып атабыз. 2021 мен үчүн аябай ийгиликтүү жыл болду. 2022 bundan дагы жакшы даярданып, көп ийгиликтерге жетишке аракет кылабыз. Көккө учсун көтөрүлүп кушуңар, сыйлык менен сыймык ала бергиле, сермеп канат бийик болуп учуңар деп жакшы тилектер менен расмий бөлүккө берели. Раболчак коңуздар, чоңаркандар болсун. Dünürlük memleketlerde 1. orunda edegенlerге 20 000 сом өлчөмүндө Курманбек уулу Журганбек. Азбек уулу Ирлан 1. орун, бул да 20 000 сом. Жакшыбаев Төлөнбай 1. орун 20 000 сом. Жаркулов Чолпонбай 15 000 сом. Дондоев Топовул 15 000 сом. Janışov Hasan 5 000 сом. İsabetov Salman 5 000 сом. Jumabayev Marlem 5 000 сом. Alimjanov Kurmanbek Doktorov Nurmuhammed Alantbekov Umar. Sizlerge az da olsa көңүл буруп спортту өнүктүрүүгө өзүбүздүн дагы сиздер менен кошо салымды кошолу деп ар дайым аракеттенип келебиз. Мына быйыл биздин 2021 жылы спорт чеберлери көбүрөөк результаттарды көрсөтүп 2020 жылга караганда бизден 20 спортсмен мындай көбүрөөк жыйынтык бериптир. Эл аралык мелдештерде, дүйнөлүк Азия чемпионаттарында өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп, биздин областыбыздын сыймыгы болуп келесиздер. Эми аз да болсо дагы ушул биз сиздерди мындай стимул болсун деп быйыл сыйлап атабыз. Кудай буйрса быйылдан кийин мындан дагы көбүрөөк сыйлыкты бергенге, сиздердин ушундай шарт түзүп бергенге биз ар дайым даярбыз. Мына быйылдан кийин биздин мамлекетибиздин бюджети дагы көтөрүлүп атат, чоңоюп атат. Каражат болсо көп жетишкендиктер болот деген ойду айтып атам. Ошондуктан мен бардыгыңыздарды келе жаткан 2022 жаңы жылыңыздар менен чын дилимден Кыргыз Республикасынын президенти Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүмдү аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан каалап кетем.
Ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана тасмага түшүргөн телеоператору Маматкадыр Маматалиев, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып, чың денсаулыкта болуңуздар, саламатта калыңыздар.